Сатканкул Нураков Ақтөбе айылынын тургуну. Ал 19 жашынан тартып шахмат ойны баштаган. Шахмат боюнча бир катар турнирлерге катышкан. Сатканкул Нураковдун жашы 80дан ашып калса дагы шахмат ойноп келет. Бул арада бир катар шахмат сүйүүчүлөргө устат болгон. 58-жылы 9 класска келдик. Ошондо унутуп калдым, тянышанда бир математик мугалим ошол кружок ошол билетке. Үйрөтүп баштадым. Жүрүштерин бир аз үйрөнүп калдык да. Бияка мугалим алып 65-жылы келдим. Ошондон бери анан дурусураак эмне дейт, оюн дурусураак жүрө баштады да. Бир 5-6 жылдан кийин районду ута баштадым. Жаш өткөндөн кийин кыйыныраак экен мындай. Чоң бай келип ордуна жетише албай калдым. Бул күнү Сатканкул Нураковдун 80 жылдык мааракесине карата облустук шахмат оюну боюнча мелдеш уюштурулду. Шахмат боюнча облустук турнир жаштар жана ардагерлер арасында өткөрүлдү. Оюнга облустун бардык райондорунан шахмат сүйүүчүлөрү катышты. Буга бүт райондон жана Талас шаарынан 50ге жакын шахматист бүгүн азыр ушул минутага заявка беришти. Эки группа бөлүп атабыз. 65-тен жогорку аксакалды өзүнчө бир топ, анан калгандары бир топ болуп, эки группада шахмат ойномокчубуз. Жалпы бай келүү фонду 25 000 сом. Буну Нураков Сатканкул агайдын бала чакасы спонсор болуп атат. Төлөбек Кишенбаев Талас шаарынын тургуну. Ал бала чагынан тарта шахмат оюнуна кызыгып ойноп келет. Шахматтын негизги артыкчылыгы акыл эс көндүмүнүн жакшы иштешине шарт түзөт дейт. Мен эми шахмат оюнун көп эле жыл болуп кетти. Шахмат менен картайып калдым. Азыр 81 жашка келдим. Шахмат ойногонум 30 жыл болду. Кийин картайган кезде үйрөнгөм, бирок азыр şu şahmatın adında kızığı payda olup kalıp oynayıp жүрөм. Şahmatты oynayan adamın miyez talçalarının bardığı işteydi. Oşonduktan bular akıl sezimdin gimnastikası деп коет. Шахмат oyunu боюнча облустук турнирден жыйынтыгы менен жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды. Айжамал Байырбек кызы Мелисе Лебесов, Урмат Тогдурбек уулу, Бакай ата району.